Бүгүн Ош шаардык кеңеши 2022 жылга шаар казынасын бекитип, тармактарга каражаттар бөлүндү. Ош шаардык жолдор ишканасына жылдагыдан көп сумма каралып, 165 миллион сом берилди. Анткени менен көбөйтүлгөн акчанын дээрлик баары карыз төлөөгө кетет. Ишкана былтыркы жылдан 54 миллион сом карыз менен чыккан. 60-70% эле каралган, алан 30%-ын өзүнүн эсебинен бүтүрүп койду. Ал жолду тапшырып койду. А биз аны кабыл алдык дагы быйылкы жылга ошону төлөп беребиз деп эме алат. Былтыр үмүтүбүз чоң болгон, 6 айлыкта, 9 айлыкта да кошумча акча беребиз деген, ал берилбей калып, экономиканын эмесинен алып калып кетти. Ошондуктан биз быйылкы жыл 54 миллион карыз менен чыгатабыз. Өткөн жылдан моюнга баткан карыз менен чыккан ишканалардын катарын шаардык троллейбус паркы да толуктап келет. Аталган ишкананын 800 миңдей карызы бар. Андан сырткары мэрия бул ишканага 2016 жылы алып берген 23 троллейбус, 30 автобустун кредитин төлөп бүтө элек. Ал арада айрымдары бузулуп, тетик алууга да каражаттар сарпталып турат. Биз алган субсидиябызды ошол эле карыздарга бөлүп бердик да. Быйылкы жылы анан ошол немегибизге байланыштуу 30 миллион акча сунуштап неме кылдык, депутаттарыбыз колдоп берди. Биз эми ошол калган карыздарыбызды кутулуп кетишибиз керек да. Ош шаарынын бюджетинин басымдуу бөлүгү инфраструктураны жакшыртууга бөлүнгөн менен аны тейлеген ишканалардын абалы мына ушундай карызга баткан абалда. Бул көрүнүш бюджетти бөлүштүрүү алдынан айрым депутаттардын нааразычылыгын жаратты. Мен ойлойм, буга чейинки жетекчилер кандай карызга чейин алып келип коюп атат ишкананы. Карызга чейин алып келип, кандай карызды алып келди, эмне себептен карыз болду, ошо карыздардын акчасыны каяка иштетти, мүмкүн оң жөнтөк, мүмкүн сол жөнтөккө кирип кеткендер. Ошол боюнча мен атайын аудит жалданып, аудит текшериш керек. Жетекчилердин жоопкерчилигин караш керек да. Бул мыйзамда дагы, бул принципте дагы көрсөтүлгөн жагдай бар. Буга чейин Ош мэриясы бир нече ишканаларды бириктирип, оптималдаштырууга барабыз деп жатышкан. Бирок бюджет долбоорунда кыскартуунун өзү байкалган жок. Мындан улам депутаттар тарабынан бир катар ишканаларды бириктирүү сунуштары айтылды. Андан сырткары 7 муниципалдык аймактык башкармалыкты жоюп, 2 район түзүү, 4 вице-мэрлердин санын кыскартуу сунуштары добушка коюлуп, колдоо тапты. Бирок кайсы тармактын вице-мэри кыскартылары так айтылган жок. Спорт, жаштар, дене тарбия комитети жана спортталык курул, ден соолукту бекемдөө деген 4 тармак өз-өзүнчө берилип атат. Бириктирип, ирилештирип, бири-бирин толуктатып, бир бухгалтер, бир жетекчи болсо, биз утпай элек. Муниципалдык менчик башкармалыгы, капиталдык курулуш жана жол башкармалыгын бириктирүү боюнча дагы сунуш бергенбиз. Анткени баары эле курулуш, менчикке берүү, ижарага берүү ушул иштер менен алектенет. Аткаруу бийлиги кыскартуулар жакын арада башталат деп так жообун бере алган жок. Быйыл Ош шаарында муниципалдык менчик башкармалыгынын балансында турган ижара объектилеринин Борбордук базардын соода түйүндөрүнүн жана автоунаа базарынын ижара акылары көтөрүлгөн. Ошондой эле салык жылдагыдан көп чогултулган. Анын артынан шаар бюджети 242 миллион сомго көбөйдү. Капиталдык курулуш башкармалыгына 250 миллион каралып атат. Былтыркы караганда 50 миллионго көп. Андан сырткары биз 2014төн бери айлык көтөрүлгөн эмес экен, 100 миллионго жакын акчаны бүт жалпы ушул шаардагы ишканаларга көтөрүп бердик. Ош шаардык кеңеши бюджетти кабыл алаардан мурда эл менен кеңешүү максатта атайын коомдук угуу өткөргөн. Жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева коомдук угууда айтылган көйгөйлөр сессияда көтөрүлбөгөнүн сынга алды. Коомдук угууга социалдык катмардагы жарандар келип бир топ арыз муңдарын айтышкан. Ага карабай бюджеттин болгону 7% гана социалдык тармакка жумшалганын чекилик деп баалады. Бирок биздин социалдык тармакта ошол 7%, 6-5-7% эле катып калган да. Социалдык тармак дегенде ал жерге бир эле ошол жанагы аярлуу топторго каралган үйлөр эле эмес, спорт, андан кийин жанагы неме деп атпайбызбы, культура, ошолор. Эми бул деген элди жарандарды өнүктүрүү сектор да. Будан сырткары дагы мэрия өзү чындап иштесе, анда ошол 242 эмес, ошол 400 миллионго чейин топтой турган потенциал бар да ошточу. 2022 жылга Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 600 миллион 510 миң сом деп бекитилди. Быйыл Ош мэриясы туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасаарын жар салып жаткан. Бирок бюджеттин долбоорунда туризмди өнүктүрүү үчүн өзүнчө каражат каралган эмес. Иш-чаралар спорт жана маданият тармагынын эсебинен каржыланмай болгондугун биринчи вице-мэр билдирди. Аталган эки тармакка биригип болгону 92 миллион сом бөлүнгөн. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош шаары.